Бизде бүгүн конокто 2 сааттын башталышында ажарлуу айымыбыз келип калыптыр. Улкан Байгубатова Кыргыз Республикасынын жоокерлеринин энелер комитетинин айымы. Саламатсызбы? Эң сонун көйнөктөрдү кийип келип, жаш жасалганыңызга сөз жок. Ачыңыз Британиядан окшойт. Рахмат. Кандай келип калдыңыз? Жакшы, маанай жакшы. Мына көчмөндөрдөн кийин маанай абдан жакшы. Ошо көчмөндөр оюнунда дагы биздин ушу аскер кызматкерлеринин турушу, ушу биздин милиционерлердин турушу абдан бир кубанычты алып келди. Анткени деген баягы бизде деген бейпил жашоо, ошондой эле мына коопсуздук деген эң негизгиси да Кыргыз мамлекетинде. Мына ошол жерде биздин аскер кызматкерлеринин туруп бергени биз кыргыз эл үчүн абдан сыймык. Ошол тууралуу айтып бериңизчи. Мисалы биз айымдар дегенде эле бир назик, жанды элестетебиз да. Анан форма кийип алып, анан катуу мындай каардуу болуп, көздөр менен турган айымдарды көрсөң, бир аз башкача болгондой болобуз да. Жо, эми айымдар деле баягы коомдо жашаган айымдардан эле ушу чакырылат атайын армияга. Ооба бизге айымдар дагы атайын чакырылып ушу через военкомат аркылуу келишет. Көбүнчө бизде ошо финансисттер келет, жанагындай связьга иштеген кыздарыбыз бар, медиктерибиз көбүнчө мына ушул тарапка көп чакырылып, анан кыздардын катарларын кошот. Эми кыздар деле баягы өзү назик болгону менен баягы службага келгенде ушу армияда форма кийгенден кийин кичине анча-мынча баягы характерибиз, баскан турганыбыз баягы кичине өзгөрүп пайда болот да. Анткени деген армияда деген тартип деген бар. Абдан бир жогорку жоопкерчилик эң негизгиси да биздечи. Ошондуктан биз абдан бир жоопкерчилик сезим менен ошо кыргыз биздин айымдарыбыз ошо армияда өздөрүн жакшы алып жүрөт. Ошондой эле бизде атайын ошо армияда баардык ошо аскер бөлүктөрдө бизде аскерлер айымы кеңеши бар да, атайын бүт күч түзүмүнүн баарында. Анан ошолор бизде түздөн түз ушу жакшы кызматтарды кылып берет. Анткени биздин жоокерлер жаңы келгенде, ошо жоокерлер деген баягы жаңы жерге келет, эркек коллектив. Ошол моментте биздин ушу айымдардын жардамы абдан керек болот. Ошо ата болуп, эне болуп, ошо эже болуп, мына ошол жерде туруп бергени бизди абдан кубантат. Баягы энелерге мындайча айтканда жоокерлер энелер комитетине абдан бир жардам болуп эсептелет да. Биз бүгүн негизи улут аралык биримдик деген теманын алкагында сүйлөшүп жатабыз. Ошол армияда ар кайсы улуттун өкүлдөрү барбы? Мына ошол жөнүндө кыскача сурап кетели. Эми бул суроо абдан актуальный деп койсок болот. Анткени деген кыргызстандык жаран болгондон кийин ал сөзсүз түрдө өзүнүн баягы конституциялык жарандык милдетин аткарыш керек да. Анан ушул эле убакта бизде өзгөчө жалаң кыргыз баягы биздин уландарыбыз кызмат кылышат. Ошондой эле орустар аз эсе, дуңгандар почти жокко эсе, анан башка тилдүү өзбектерибиз бар, тажиктерибиз бар, белорустар көп эле баягы калктын өкүлдөрү бар, бирок аз. Мына ушул боюнча мен маселе дайыма көтөрүп жүрөм. Анан ар кандай нюанстар бар экен да бул боюнча дагычы. Анан бул боюнча биз абдан катуу бир мындайча айтканда контроль алып турабыз да бул маселе боюнча да. Анткени ар бир гражданин кыргыздын элин жерин коргоого милдеттүү да. Туура айтасыз. Анан мени кызыктырган суроо, баягы мырзаларды армияга барганда чачын алып салышат да. Айымдардыкы кандай болот? Айымдардыкын алып салбайт, бирок абдан мындай тыкаан болгонго жанагындай кыска кестирет. Эми узун кессе болсо түйүп коет, же болсо бир жанагындай биз мындай кийген шакек, сөйкө дегендерди мындай кийгизгенге болбойт. Ушундай маселелер бар да биздечи. Демек кестирбей деле койсо. Кестирбей эле коебуз. Ооба, жакшынакай эле. Расулушуга аябай Жок, жакшынакай кылып алып жүрөбүз да. Анткени биз деген аскер формасын кийгенден кийин тумак кийилет. Ар кандай кийимдерибиз бар да, баш кийимдер. Ошону кийген үчүн биз абдан мындай тыкыз байлап алып жүрүш керек болот да. Анткени көбүнчө мына тоо ташта, кээде ученияга барат, кээде бир мындай стрельбищага барганда сөзсүз түрдө мындай тыкаан болуш керек да. Мындайча айтканда айым болгону менен ал деген эркектин эле баягы аскер кызматынын эле ролунда болот. Айымдарга эч кандай мындай жеңилдетүүлөр жок. Жеңилдетүү болбойт. Бардыгы мырзалар кандай аскер кызматын өткөрсө, айымдар деле ошол эле кызматта болот. Убактысы дагы ошондой, Убактысы да ошондой. Баягы кичине эле баягы физкультура деп коет, ошо физкультурадан эле кичине
кичине бир возрастной деп коебуз, ошол жерден эле бир аз бир аялдарга берилет, баягы өзүнүн нормасы бар да. Так бар эле эркектердей эле, кадимкидей эле аскер кызматкер болуп эле бушлат кийет, берсти кийет, анан службасын кыла беришет. Элестетүүгө аябай мындай бир аз оор болот атат. Ошо сиздерди бир аскер бөлүккө алып барып көргөзүш керек болуп турат. Жакын арада Кудай кааласа ошо бүт ошо прессадагы адамдардын баарын бир полигонго алып барып, сиздерди да бир аттырып, бир армиянын турмушун бир көргөзүм келет да. Кудай кааласа пландаштырып, жакын араларда ошо силерди алып барып бир көргөзөйүн. Ошо айымдардын атканын дагы көргөзөйүн ошо. Калашникти 14 секундада чогултам. Ой, анда сиз деген Сиз армияга баргансызбы? Ооба, службага баргам. Анда сиз деген эмес. Жок, мен айымдарды айтып атам да. Талаптар ошондой эле коюлса керек, мырзалар. Талаптар ошондой эле. Түшүнүктүү. Кандай десек, айымдар дегенде баары бир башкача бир Назик жанды. Назик жанды элестеткендей эле жашоо турмушу деген кеп салынат да. Кандай өтүп атат, биздин мырзалар кыйналып жүргөн мезгилдер болгон, азыр кандай болду? Азыр мыкты деңгээлге чыгып калды биздин аскердик бөлүктөр сөзсүз түрдө. Кимдер көмөк көрсөтөт, балким ушулар тууралуу. Эми чын айтканда кийинки убакта мына армияга реформа болуп, мамлекет жагынан абдан бир жакшы жардамдар болуп атканын мына өзүңүздөр деле көрүп атасың. Канча деген үйлөр курулуп, канча деген казармалар курулуп, тамак ашы, кийим кечеси, мына мурда деген 3-4 жылда бир кийим кечибиз, мына мисалы жоокерлерге. Азыр 6 айда бир форманы алмаштырат. Тамак ашы абдан жогорку баягы деңгээлде болуп калды. Бул ушул нерсенин баары болуп атканы, бул да болсо биздин мамлекеттин баягы армияга жардам берип, армияга колдогону болуп эсептелет. Анткени эгер өзүнүн армиясын бакпаса, анда башка мамлекеттин армиясын баап калабыз да. Анда 10 эсе кымбат баап калабыз. Анткени ошону түшүнүп, мына бизде мамлекетибиз абдан жакшы көмөк көргөзүп атат. Анан эми мамлекет баягы өзүнүн бере турган баягы бюджеттеги акча тыйынын бөлүп атат чынында. А бирок ошондой эле болсо дагы бизде деген атайын бир жарандар бар да, Кыргыздын бир жакшы жарандары бар. Мына Кыргыз армиясына абдан жакшы бир жардамдар берип атканын мен ал кишиге мен реклама эмес, мен рахмат гана айткым келет да ошо кишигечи. Мына 4 жылдан бери, мына 4-жылга кетти. Ошо Кыргыз армиясына мен акча деле сураган жокмун ошо кишиден. Өзү эле ушу мен бир демирчилик кылып, ушу мамлекетиме бир салым болсо экен, бир кошсом экен. Анткени деген армия бар үчүн мамлекет бар да. Ошондой бир жардам берсем жаран катары деп ушу Имамбидин Ташев өзү кайрылды да. Анан ушундай кээде таң калып да кетем ушу балагачы. Же акча сурабаса деле ушу армияга жардам берейин. Ушу аскерлерибиз, жоокерлерибиз ушу застава отрядтарда тоо ташта жүрүшөт. Ушуларга бир таттууңузду алып барыңызчы. Мен аркылуу, мен акчамды ушу сиз аркылуу алып барып бериңизчи. Чай чамалегимди алып барыңыз. Таттуу ушу солдаттарыбыз бир таттуу жесе экен деп ушу бизге атайын акча бөлөт да. Ошондо деген биз атайын акция өткөрөбүз. Апам жапкан нанды сагындым деген акциябыз мына көп жылдан бери өткөрүп жүрөбүз. Анан ошондо мына ушу биз Имамбидин мырза ушу берет да. Ошондой эле ушу биздин аскер кызматкерлеринин баягы духун, баягы дем, күч берүүдө дагы ушу жоокерлердин арасындагы акцияларды өткөрүп, ар кандай чоң мына конкурстарды өткөрүп атабыз. Конкурстарды мына жакында эле өткөрдүк. Эң мыкты аскер бөлүк энелердин көзү менен деген. Ошондой эле жоокерлерге баягы ден соолугуна көзөмөл деген эки чоң бир конкурсту өткөрдүк. Мына ушуга дагы канча деген миңдеген акчаларын берди. Мындайча айтканда, мына ушул 17-18 жылдын эсебинде 700 миң берди. Ошондой эле 200 миңди өзүнчө ал департаментке берди, жанагындай тумбочкалардын баарын жасатып берди. Мына мындай ишти ким деген кылат? Анан ошондой эле мына жакында ошо бардык күч түзүмдөрдө 10 министерствонун менен баягы кызматташтыктабыз. Ошолордун ичинде эң чыгандары чыкты. Ошондо дагы мына бүт депутаттар катышты, Совет безопасности катышты, правительстводон катышты, бардык жерден катышып, анан ошол жерде дагы мына ушу жоокерлер ант берип, элимди, жеримди коргойм десе, мен ушу аман болсом, эсен болсом, мен ушу мамлекетимдеги ушу жоокерлерди мен бир колдоо көргөзүп берейин деп ушу ант берди да. Ошондо 1 000 000 сом дегенди берди. Мына көрдүңөрбү? Ким деген мына 1 000 000 сомду берет.
мына ушул жерде биздин Кыргызстанда көптөгөн чыган жигиттерибиз бар. Чынын айтканда мына алардын арасында мына көптөгөн бизнесмен депутаттарыбыз бар, көптөгөн мына ишкерлерибиз бар. Алар деле ушу армияга бир жардам берсекпи деген баягы ниети болсо, мен деле баягы келе кой деп колумду созот элем. Бирок ушу Имамидин мырзага мен ушунчалык мен чын эле ыраазы болуп кетем да. Бул кишини мен деген мисалы мен башка бир мамлекет менен башка бир мамлекеттер менен эч кандай мындай иштешпейм. Байланыш жок. Байланышым жок такыр. Менин ошо Кыргызстандагы эле кыргыз жарандары турганда өзүбүздүн мамлекетибизди өзүбүз мындай колдоо кылышыбыз керек да. Мына ушуну түшүнүп аткан биздин патриот жигиттерибиз бар. Ошонун ичинде мына Имамидин ошо KG Group компаниясынын генеральный директору ушул ишке мен ыраазычылыкты абдан чогуу айтып кеттим. Мына ушул кишинин ата энесине мен айтып кетким келет да, анткени кандай кылып баланы тарбиялаган да. Ушундай кылып тарбиялаган экен да. Бул жалгыз эле ушу биздин армияга эмес. Бул канча деген бир жакшы нерселерди кылып атат. Мына анын баарын тең биз өзүбүз көрүп атпайбызбы? Мына үйү жокторго үй берип атат, көп балалууларга үй берип атат. Айланайын эми андай үйлөрдү биздин строй компанияларда эле аябай көп да. Кудайга шүгүр, азыр деген жөн эле өнүп өсүп, Кыргызстандын өнүгүп эле келатабыз. Өзгөчө мына жанагындай строительствобуз жакшы эле болуп атат. Анан ошонун ичинде деле көптөгөн миллионерлер бар бизде. Анан ошолор деле бир ушу аскерге же бир башка бир жарандарга бир жардам берип койсок деген кол сунганын деле мен анча көп деле байкабайм. Ошондуктан мен ыраазычылыкты ушу айтып кетем да дайыма. Туура айтасыз. Имамидин Ташев агайыбыз да кайрымдуулукка дагы көп басым жасайт. Буга чейин эфирибизге келип алып тууралуу дагы кеп салып сүйлөшүп, сизди көрүп алып эми ушундай бир дем күч берип жүрө турган эле бир эже экенсиз. Сизге иштебей деле кереги жок экен да, мындай жүрүп эле дем күч берип эле жүрө беришиңиз керек экен. Элдерге мотивация берип. Сизди көрүп эми армияда айымдар эми эркек мүнөз болуп калбайт экенине ишендим. Назиктик калат экенине ишендим. Ошон үчүн деле сизди төрайым кылып алды окшойт. Биз деген анын үстүнө деген баягы бардык күч түзүмдөрдө ушу жокерлер мына азыр жаңы келип атат балдарыбыз. Мына кече эле 9-unda биз армияга ушу чек арага жөнөттүк балдарды. Ошол жерден мен сөз сүйлөп, баягы урматтуу жокерлер, мына эртең жокер болосуңар. Мына кийген кийимиңер азыр үйүңөрдө кийген кийимиңер мына формага айланат. Жаткан үйүңөр мына казармага айланат. 1 жылга чейин мына командир атаңар, энеңер ошондой эле мына силерди коргоп турган ушу чоң энеңер бар. Дайыма мен силердин жаныңардамын. Ушу Кыргызстанды бүт айланып чыгабыз ушу. 2 жолу айланабыз, мындайча айткандачы. Ошондо деген көп жерлерге барып, ушу биздин жокерлерге энелик мээрим тартуулайбыз. Чын айтканда бар энелик мээримди баягы балдар барганда, жаңы баргандан кийин 1 ай, 2 айдан кийин балдар барганда ыйлап жиберишет. Энесин сагынат, атасын сагынат, эжелерин сагынат, сүйлөшкөн кыздарын сагынат дегендей. Анан ошол убакта биз эне катары бир жакшы бир энелик бир мээрим тартуулап койсок, анан аларга да күч дем болуп, анан мындан аркы службасы жакшы болуп кетет да. Канча жыл болду ушул жаатта сиздин иштеп жатканыңызга? Мен негизи 92-жылдан бери ушу армиядамын. Анан бул организацияны комитетти жетектегениме 6-7 жылга кетип калды. 6-7 жылдан бери чоң апа, чоң эне болуп, эже болуп, мына бүт Кыргызстандагы кыргыз армиясындагы баягы кийим форма кийсе, мындайча айтканда, ошолордун баарын коргой турган атайын орган. Мурда чынын айтканда биздин комитетинде карательный орган болчу да, баягы прокуратуранын ишин кылчубуз. Анан уставды мен жаңыртып, эне деген баягы эне да, эне мээрим бериш керек, жардам бериш керек, алдын алуу иштерин кылыш керек мисалы да. Ошондуктан биз уставды өзгөртүү менен азыр деген мурда биздин комитет келатканда жашынышып, жакшысын чыгарып, ушундай кылышчу эле. Азыр деген командирлер керек болсо өздөрү жумушуна жардам берип коюңуз. Анан ансыгандай биз деген мындайча айтканда коом менен ошо армия менен ошо ак үй көк үйдүн ортосундагы көпүрөбүз. Көптөгөн закондорду, көптөгөн мына ар кандай постановлениялар болот, ар кандай көп нерселерди ушу армияга жардам берүү маселесинде ушу көп депутаттарга барабыз, көп баягындай комитеттерде сүйлөйбүз. Анан көп жерде баягы мындайча айтканда жардам бере турган органда, мындайча айтканда баягы карательный орган эмес, жардам бере турган органда эне катары бизге абдан кайрылышат. Керек болсо ошо биринчи лицалардагы министрларда кайрылып бир жардамыңызды бериңиз, ушундай проект өткөрүп бериңиз деп ошол жерде биз туруп беребиз. Анткени деген биз мамлекет үчүн да. Бул армия, бул өзүңүздөр билесиңер да, бул эрдиктин, жоопкерчиликтин, анан тартиптин мектеби. Чоң рахмат сизге. Туура айтасыз, ал жерде
кыргыз элибизге азыр дем күч бердиңиз окшойт биздин келечегибиз жөн гана бар эмес, эң сонун келечек бар дегендей. Ушундай маекти сонун бир шаңдуу таңыбызга келип бир аз сезимталдык кошуп бергениңизге чоң рахмат. Аскерде кызматын өтөп жаткан биздин жоокерлерибизге эне болуп жатыптырсыз, меримиңизди төгүп коюп жүрө бериңиз. Чоң рахмат сизге. Бизде болсо бүгүн конокто Уулкан Байгубатова болду, Кыргыз Республикасынын жоокерлеринин энелер комитетинин төрайымы.